Элдин биримдигин бекемдөө, этностор аралык мамилелерди чыңдоо жана кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү. Кыргыз жараны концепциясынын алкагында коомдук консультациялык кеңештердин жыйыны өттү. Максаты мамлекеттик программалар, концепциялар жана башка өңүттөгү мамлекеттеги тапшырмаларды жеринде элге жайылтууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө көмөк көрсөтүү. Башка концепциялардын компоненттери да кошулган, ошол эле инсаны руханий адеп ахлактык өнүктүрүү концепциясы, Кыргыз Республикасында дин саясаты концепциясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин менен бекитилген экстремизмге өз ара аракеттенүү менен каршы күрөшүү боюнча программаларын, мамлекеттик программаларынын алкагында дагы болуп жатканын белгилесек да болот. Иш-чара коомдук консультациялык кеңеш жарандык коомчулуктун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле бийлик институттары менен байланышын чыңдоо, бир багытта мамлекеттик саясатты ишке ашырууга багытталган. Жергиликтүү деңгээлде тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо негизги ролду ойноп, чыр-чатактардын алдын ала эскертүү системаларынын маанилүү элементи. Коомдук консультациялык кеңештер коомдогу ар кандай топторду жалпы баалуулуктардын жана максаттардын айланасында бириктирип, жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүүнү, көп түрдүү маданияттардын баалуулуктарын, толеранттуулукту жана чыр-чатактардын алдын алууну камсыз кылууга, социалдык биримдикти чыңдоого көмөктөшөт. Бул багытта бейөкмөт уюмдар менен да иш алып барышат. Программа развития поддерживает Өкмөттүн тынчтык инфраструктурасын куруу жана социалдык биримдикти чыңдоо боюнча аракеттерин өзгөчө даректүү колдоону талап кылган аймактарды колдоого алганбыз. Анткени коомдук консультациялык кеңештерди колдоо Кыргыз Республикасынын социалдык биримдикти чыңдоо жана инклюзивдик коомду түзүү боюнча стратегиялык документтерин ишке ашыруудагы маанилүү кадамдарынын бири болуп саналат. Создание общественных консультативных советов. Этностор аралык мамилелер жана социалдык биримдик боюнча коомдук консультациялык кеңештер жөнүндө типтүү жобо Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин буйругу менен бекитилген. Анын алкагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүндө буйрук чыгарылып, коомдук консультациялык кеңештердин жобосу жана анын курамы бекитилген. Алар 23 көп этностуу райондордо, республикалык жана облустук маанидеги шаарларда иш алып барышат. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нишанбаев, Ала-Тоо 24, Ош.